урматтуу төрага Ашырбек Мойдонович. Мен bir топ коллегаларым айтып кетти, мынау 9 Тородо болгон кеченки окуя боюнча. Эми карап көрсөңүздөр, бизде мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулук деген бар да, милицияларды таш параңга алып ошол жерде жергиликтүү калк. Мыйзамсыз иштерди жасап атышат. Эми муну карап көрсөңөр, ушул окуянын башталганына массалык маалымат каражаттары аркылуу окуп аттык, бир 3-4 айдын жүзү болду. Жергиликтүү бийликтер көңүл буруп, өз учурунда чара көрүш керек эле. Дастан Артисбекович. Ушундай эле окуя, мына мен стенограмма үчүн айтып коеюн, Дастан Артисбекович. Мен 3-4 жолу айтып атам, мына Жуунда Кара Балта шаарындагы заводдун тегерегиндеги ызы чуулар, жанагы түн окумдагы сасык түтүндүн чыгышы. 2-3 жолу айттым, бирок тилекке каршы эч ким көңүл бурбай келатат. Ошондуктан Дастан Артисбекович бир протоколдук тапшырма берип, ошол комбинаттын жетекчилерин чакырып, жергиликтүү жашоочулар менен чогуу бир иш-чара жүргүзбөсөк, мына ошондой окуя кайталанышы мүмкүн. Кыргызда айтат, өлүмдү жашырсаң оору ашкере болот деп. Анан эми баары тынч, баары жакшы дей бергенден алыс болушубуз керек. Кече жакында мына экотехинспекциянын кызматкери Кенжебаев Айнура деген ошол интернетке сүрөтү менен чыгарды. Ошол жердеги Жуунданын тегерегинде тарыхый мурастар бульдозер менен тегистелип, өздөрүнүн пайдасына иштетип атышат. Ал жердеги жергиликтүү жашоочулардын баары абдан нааразы болуп атат. Ошондуктан Ашырбек Мойдонович, муну дагы көңүлдүн сыртына калтырбай, кичине көңүл буруп, бир комиссия түзүп, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, жергиликтүү жашоочулардан, ошол жанагы ушул завод ишке кирерде өздөрүнүн келишимдери бар экен. Бир топ социалдык объектилерди куруп беребиз деп. Канча жолу ошо комбинаттын жетекчилерин чакырабыз дейт, көңүл буруп да койбойт, келбейт дагы дейт. Ошондуктан мындайды кайталанбаш үчүн бардыгыбыз учурунда көңүл буруп, элдин жашоо шартын карап, кайдыгер болбошубуз керек.